Кайран соцфонд. Кайран соцфонд. Акыбалы мына. Доклад берди, 3 ооз сөз, анын бирөөсү неме деген сөз, неме дейт. Председатель, сиз ооруп атасызбы? Жок, мен чын эле сурап атам, акыбалыңыз начар да кубарып турасыз, сиз ооруп атасызбы? Больницадан келдиңизби? Азыр жакшы эле сезип атам өзүмдү. Больницадан чыктыңызбы? Чот ошол абалыңыз начар да. Эгер ооруп атсаңыз, больницадан чыксаңыз, больницага кайра барып жатыңыз. Эгер оорубай атсаңыз, бул парламентти шылдыңдоо деп эсептейм мен. Докладыңыз 3 сөз, бирөөсү неме. Ушул кантип болсун, урматтуу депутаттар. Биз эгер ооруп атса, анда биз туура түшүнөлү да адамдын акыбалы деп сезели. Жок, оорубай турган болсо, анда неме деп 3 сөздөн турган доклад бул парламентти шылдыңдоо. Бул отурган макамды шылдыңдоо деп эсептейм мен. Бул болбойт. Алмазбек Акынжанович, мындай болбойт. Соцфонд бул аябай чоң орган. Эгер чын эле ооруп атса, анда барысындагы түштөн кийин башка бирөөңөр келип доклад бергиле. Или күн тартибинен алып туруп даярданып келгиле. Бул болбойт. Жок, ооруп атса чын эле больницага барып жатсын, түштөн кийин келип доклад берип, депутаттарга кадимкидей нормальный доклад бергиле. Бизди шылдыңдабагыла, Алмазбек Асанов. Азыр өтпөйт мунуңар. Рахмат. Боюнча 2 жолу, 3 жолу доклад бердик. 3 жолу доклад бердик. Анан мен азыр болсо 3 парак экен, 3 парактын баарын окуп отурбай, мен азыр Бактияр Женишбекович, сиз жооп берүүнүн астында уруксат сураңыз. Экинчи процедурный. Кечирип коюңуз. Урматтуу төрага, жыйынды туура алып барыңыз, сизден өтүнөм. Экинчиси керек болсо 10 жолу келип доклад бересиз. Колкоо болмаңыз бизге. Биз сизге жардам берели деген гана ниетте айтып атабыз. Өңүңүз кубарып турат, сүйлөй албай атасыз. Ооруп атсаңыз, больницага барып жатыңыз. Жок, мен ден соолугум чың, силерди шылдыңдаганы келдим. 3 сүйлөм менен бирөөсү неме деген сөз болсо, анда кайран гана соцфонд деп атам. Кечирип коюңуз. Мен сунушумда, Бактияр Женишбекович, өзүңүздү да кыйнабай, жалпы коллективиңизди уят кылбай, бир чечим кабыл албайсызбы? Саясий чечим кабыл алыш керек да. Сиз жөнүндөгү айтылып аткан сөздөрдүн бардыгын эми улуу трибунага айтыш өзү уят да. Мындай бир чечимге келбейсизби? Мына отурган орун басарларыңыз дагы ушул жерде келип чырылдап атышат. Канча күндөн бери мына артка кайтарып атабыз. Өзүңүздү уя албайсызбы бираз? Сиздин ордуңуздун кандай даражада экенин сезбей атсаңыз, вам грош цена. Анан жерден маалыматыңызды өзүңүз канаттанып айтып аткан болсоңуз, тоже грош цена вам. Рахмат.